Окуучулар арасында Куран жарыш сынагы өткөрүлдү. يا من صليت بكل الأنبياء 28 март жума күнү Тоң районуна караштуу Тогуз Булак айылында окуучулар арасында өткөрүлгөн Куран жарыш сынагы ийгиликтүү жыйынтыкталды. Айылдагы жаш муундар арасынан алымдарды, карыкелерди, диний ишмер адамдарын чыгаруу жана келечек урпактарга дем күч берүү максатында уюштурулган сынакта жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылды. Сынактын алкагында 1-чи орунга Чодуров Амир татылса, 2-чи орунду Турунбеков Нурислам, ал эми 3-чү орунду Өмүрканов Эрбол багындырган. Мыкты азанчы наамын Желдеңов Бекжан, ал эми Аллахтын 99 ысымын мыкты билүүчү катары Сапарбеков Нурбай тандалды. Ошондой эле Сажда фирмасы байге алган 5 балага демөөрчү болуп футболкаларды таркатты. Байге алгандар чөнтөк Куран китебин жана Аллахтын 99 ысымы жазылган китептерге ээ болушту. Мындан тышкары жигердүү катышкан балдарга да акчалай сыйлыктар тапшырылды. Жалпысынан бул сынакка катышкан 40 балага, келген меймандарга жана аксакалдарга дуба китептери жана электрондук теспелер белекке берилди. Жарыш жума намазынан кийин башталып, айыл аксакалдары жаш муундарга өз баталарын берип ийгилик каалашты. Иш-чара аяктаган соң бардык катышуучуларга Арген Дастанов менен Жайлообек Бегалиев тарабынан ооз ачар уюштурулду. Куран жарыш сынагы айыл элинин колдоосу менен Демилгечилер Бекжан Бартабасов жана Кутман Кубанычбек уулу тарабынан 3-чү жолу өткөрүлдү.